Кайрылуу күн достор, бүгүнкү видеодо иммунитетти жана гемоглобинди көтөрөтүн керемет пастанын рецебти менен бөлүшөмүн. Ал эми бизге кереги мейиз, кептирилген үгөрүк, тиквиниден және жаңгак керек болот. Осы дәндердин граммдары бизде 200 грамм, барлыгы бирдей болот. Енді ар кайсысынан аз-аздан салып, блендер менен өткөзүп аламыз. Және де блендер болмаган жагдайда мясорубка менен де жасауга болот. Міне жаңгактардын аралашкан түрү осындай болуп чыкты. Енді осы жаңгактардын барлыгын осылай блендерден өткөзүп отуруп, бир ыдыска жыйнайбыз. Барлыгын блендерден өткөзүп алдык. Енді осунун үстүнө 2-3 аш кашык бал салып, жакшылап аралаштырабыз. Осы витаминге бай пастаны күндө таңертең ашканга 1 чай кашык жеп отурсаңыз, сиздин иммунитетти жана гемоглобинди көтөрөтүн болот. Өтө пайдалуу пастаны жасап көрүңүздөр. Эгер видеоларым унап жатса, комментарий калтырып, лайк басып, каналга жазылып коюңуздар. Міне балды салып, жакшылап аралаштырып алдым. Енді onun касына кичкене суу салып койдум. Міне салкын суу бол. Колду кичкене суулап алып, 1 чай кашык көлөмүндө осылай думалактап отуруп, формасын келтирип, тарелкага салып, адемилеп коямын. Калганын бир ыдыска салып, банкага немесе кез келген ыдыска салып коюңузга болот. Осылай жасап көрүңүздөр. Осылай бир тарелкеге керегин жасап алдым мен. Калганын бир ыдыска салып коюп, керек кезинде 1 чай кашык алып жүүгө ыңгайлуу этип ыдыска салып коябыз. Барлыгыңызга рахмет, сау болуңуздар.